Ощущение, как будто я попал в какой-то фантастический фильм. Это центр Харькова. Смотрите все, смотрите весь мир, как Путин разрушает мой город. Как путинские оккупанты разрушают мирный Харьков, в котором не было войны 80 лет. Наш город, который мы строили своими руками, который красивее любой вашей российской помойки, который вы приезжали и вас встречали как родных. Город, в котором вас любили. Город, в котором вам всегда дали бы приют, вам и вашим детям. Вы превратили его в руины. Это международное преступление, и вы за него будете отвечать. Запомните. Смотрите все, показывайте всем. Распространяйте это видео, не молчите. Душегуб убивает наших детей. Вы должны это распространять. Репост, лайк и репост. Вы не можете мир равнодушно смотреть на разрушение моего города. Это бесчеловечно, это геноцид Украины. Люди, остановите войну. Зеленский, Украинанын 1300 аскери, Орусиянын 12000 аскери каза болду. Украинадагы аскердик кагылышуулар учурунда эки тараптан 13000ден ашуун аскер каза болду. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский журналисттерге маалымат берип жатып билдирген. Бизде 1300дөй аскер кызматкери каза болду. Ал эми Орусиянын 12000ден ашуун аскери көз жумду. 10 эсе көп. Мен алардын 12000 аскери каза болду деп кубанып жаткан жокмун деген Зеленский. Ошондой эле ал орус президенти менен сүйлөшүүлөргө даярдыгын жана сүйлөшүүлөрдөн кийин тынчтык иш жүзүндө орнойт деп үмүт кылып тургандыгын билдирген. Эгерде чачыңыз төгүлүп, сакалыңыз чыкпай жатса, ички органдарда оорулар болсо, жүзүңүздө угрилер болсо, же денеңизде актактар, псориаз жаралар болсо, бир айда 7 килограммдан 10 килограммга чейин семирүүнү же арыктоону кааласаңыз, Америкадан келтирилген протеин жана гейнерлер менен машыгып, булчуңдарды чыгарууну жана семирүүнү кааласаңыз, аялдар жана эркектерде боло турган жыныстык ооруларга дары издеп жүргөн болсоңуз, анда биз менен экрандагы номерлер аркылуу байланышыңыз. Москва, Питер жана Ош шаарларында доставка акысыз 2 саат ичинде жаныңызда болот. Башка шаарларга 1 күндөн 5 күн аралыгында жеткирип беребиз. Байланыш номерлерибиз TikTok профилде жана комментарийде бар. Беларуста өлүк каналар Украинадагы согушта каза болгон орус аскерлеринин сөөгүнө толду. Азаттыктын Беларус кызматына жергиликтүү тургундар кабарлагандай, согушта каза болгон орусиялык аскерлердин сөөгү алгач Беларустагы өлүк каналарга алынып келип, ал жактан Орусияга учак же поезд менен ташылууда. Өлүктөрдүн саны аябай көп. Мозыр станциясындагы жүргүнчүлөр поездге жүктөлүп жаткан сөөктөрдүн көптүгүн көрүп, нес болушту, деди Гомель облусундагы Мозыр шаарынын тургуну. Башка көөлөрдө Гомель жана Наровели облустарындагы өлүк каналарда аскерлердин сөөгүнө толуп жатканын айтышууда. Каза тапкан же жарадар болгон орусиялык аскерлер тууралуу маалымат тараткан Беларус дарыгерлерине кызматтан алынарын айтып эскертишүүдө. Ушул убакытка чейин Орусиянын бийлиги Украинада каза болгон орусиялык аскерлер тууралуу бир эле жолу маалымат берип, анда өлгөндөрдүн саны 500 чамалуу экени айтылган. Иран Курдистандагы АКШнын элчилиги менен авиабазасына ракеталык чабуул жасады. 13 мартка караган түндө Иран Ирактагы Курдистандын борбору Эрбил шаарында жайгашкан Америка Кошмо Штаттарынын элчилигин жана авиабазасына бир нече жолу ракеталык чабуул жасады. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары билдирди. Маалыматка ылайык, Ирандын чабуулунан кийин АКШ элчилигиндеги зыян азырынча айтыла элек. Иран бул аракетинин себебин Сирияда 2 ирандык офицердин Израиль аба күчтөрү тарабынан өлтүрүлүшүнө жооп болгонун билдирген. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков кыргызстандыктарды азык-түлүк дүкөндөрүндө ызы-чуу салбоого чакырды. Анын айтымында бул баалардын кымбатташына алып келет. Министр товарлардын тартыштыгы болбойт деп ишендирүүдө. Анын айтымында Кыргызстанда картошка жана башка жашылчалар тартыш болбойт. Өлкө аларды керектегенге караганда көбүрөөк чыгарат. Кыргызстан уну ички керектөөсүн 50,1% камсыздайт. Ундун жылдык тартыштыгы 383,4 миң тоннаны түзөт. Бирок министрдин айтымында учурда ун импорттоочу 31 компаниянын кампаларында 60 миң тонна ун бар. Кайынды канттын кампаларында гана болгон канттын запасы 2,5 айга жетет. Кайынды кант акционердик коомунун кампаларында 20 миң тоннадан ашык кант бар. Ал эми бул дыйкандарга кум шекер берилгенден кийинки запас.
Кыргызстан ички керектөөнүн 59,1%-ын кант менен камсыздайт. Жылдык тартыштык 11,7 миң тоннаны түзөт. Мунайдын запасы Кыргызстанга 3 айга жетет. Кыргызстан өзүн өсүмдүк майы менен 11,7%-га камсыздайт. Өлкө жылына 53,6 миң тонна өсүмдүк майын экспорттойт. Министрдин айтымында сырттан продукциянын бардык түрлөрүн импорттоого КНС нөлгө түшүрүлгөн. Кошумчалай кетсек, бул продукция өлкөнүн материалдык резервтеринин кампаларында турат. Өсүмдүк майынын запасы канча убакытка жетет? Кыргызстанда импорттолгон өсүмдүк майынын запасы 2,5 айга жетет. Бул тууралуу маалымат жыйынында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков билдирди. Министр тынчсызданууга кажет жок экенин белгиледи. Мамлекеттик резервте былтыр сатып алынган майлар түгөн элек. Мындан сырткары Жалал Абадта Дома Ата ири заводу ишин кайрадан жандантты. Учурда 500 тонна күн караманын уругу келди. Жалпы 2000 тонна алуу макулдашылган. Жаныбеков майды иштеп чыгуу боюнча дагы 2 ири завод бар экенин, ошондой эле Россиядан күн караманын уругу сатып алынып, дыйкандарга жеңилдетилген шартта берилип жатканын кошумчалады. Көндөй баатыр Мелис Мырзахматов кайра качат же шорлойтко. Кара баатырмын деп мактанып өзүн жолборс шерге салыштырган Мелис Мырзахматов бийликке барууга аракет кылып, парламенттик шайлоого да катышып, бирок эл колдобой койгонунан четке сүрүлдү. Эми болсо тымызын сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бийликке каршы иштөө аракеттерин баштап атканы каңкууланды. Бул боюнча атайын кызматтарда маалыматтар болсо керек. Негизи карапайым калктан колдоо таппагандан кийин өзүнүн ким экенин сезип, саясаттан четтеп эле кетпейби? Убагында оор кылмыш иштерине кабылып качып кетип, Садыр Жапаров бийликке келгенде соодалашууга жандалбастап, бирок тилеги таш каап олтурат. Эми жөн жүрбөсө качат же камалатко. Роскомнадзор мекемеси Россия аскерлерине карата зомбулукка үндөп жаткан чакырыктардан улам Instagram социалдык тармагына чектөөлөрдү коет. Бул тууралуу ведомствонун сайтында кабарланды. Башкы прокуратуранын чечимине ылайык Meta Platforms компаниясына тиешелүү Instagram социалдык тармагына Россиянын аймагында чектөө коюлат. Анда Россия аскерлерине карата зомбулукка үндөгөн материалдар таратылууда деп айтылат билдирүүдө. Instagram тармагын толугу менен бөгөттөө процесси 14 мартта аяктамакчы. Россия бийлиги өз жарандарына бул тармактагы керектүү маалыматтарды көчүрүп алууга мүмкүнчүлүк берип жатат. Көп өтпөй Россиянын кадамына Instagram компаниясынын башчысы Адам Мозерринин билдирген пикирин РИА Новости жазды. Бул чечим Россиянын аймагында жашаган 80 миллион колдонуучунун бири-бири жана дүйнөнүн башка мамлекеттериндеги жакындары менен байланышын үзөт. Андыктан мен муну колдобойм, деди Мозерри.